чогулуш. Бир күнү кечке жуук жазуу пайда болгондон бир нече күндөн кийин Шарлотта кепенин алдындагы малга чогулуш өткөрүүнү чечти. Алгач баарын тизме менен толуктап алалы, деди Шарлотта. Уилбур, мен, деп Торопой шайдоо жооп берди. Каз мырза, мен, деди Каз мырза. Сиз 3 казын ордуна жооп берип жатасыз, деди Шарлотта. Бир нече жолу мен дегениңиз жетиштүү. Кайра кайталап айтуунун кажети жок. Кудай, ушинтип жаратып койсо, айла жок экен да, деди Каз мырза. Каз айым, деди Шарлотта. Мен, деп Каз айым жооп бергенде Шарлотта ага тигиле карады. Кана эми балапандар, 1ден 7ге чейин катары менен санагыла. Га, дешти балапандар чорулдап. Жыйналыш деп ушуну айт, деди Шарлотта. Чогулушка 3 Каз мырза, 3 Каз айым, 21 балапан катышты деп элестете берели. Койлор барбы? Ооба. Козуларчы? Ооба. Темплтон жымжырт. Эч ким үн каткан жок. Болуптур, келемиштен башкасынын баары чогулушка келди, деди Шарлотта. Менин оюмча чогулушту келемишсиз өткөрө берели. Акыркы күндөрү бул жерде эмне болуп аткандардын баарыңардын кабарыңар барго деп ойлойм. Желеге тартылган мактоо сөздөр эл тарабынан мен каалагандай кабыл алынды. Загермандар жана башка элдердин баары менин бул амалыма алданып калышты. Кожоюн эми Торопойду өзгөчө экен деп ойлоп, мындан ары союу тууралуу ойдон кайтат. Бул амалдын жардамы менен Уилбурдун өмүрүн сактап калдым деген ишеничтемин. Ура, дешти кородогу баардык мал бир озон. Баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем, деди Шарлотта. Бул жыйналышты уюштурганымдын себеби сиздердин жаңы ой, акыл кошууңуздарды күтөм. Адамдар өзгөчө Торопой деген жазууну кайра окуй бергенден тажап баратышат. Эгерде бирөөңөрдүн кандайдыр бир сунуштарыңар болсо, чын дилимден кабыл алып, аны желеге саймалап жазып чыгарууга даярмын. Сонун Торопой деп жазсаң кандай болот, деди Кооз. Жарабайт, ресторандагы экинчи тамактын атындай угулуп калат экен. Кудуретти Торопой дейсикчи, деди Каз. Захермандын купулуна толуш керек, деди Шарлотта. Шарлотта, бери карачы, деди Уилбур. Мени кудуретти деп айтууга болобу? Боюм деле анча чоң эмес, болгону орто бойлумун. Айырмасы жок, деди Шарлотта. Боюңдун бул жерде эч кандай тиешеси жок. Адамдар басма тамга менен жазылгандардын баарына ишене беришет. Кудуреттүү деген сөздүн туура жазылышын ким билет? Менимче, бул сөзгө 2 К, 2 У, 2 Д жана башка тамгалардын баары 2ден жазылса керек, деди Каз. Сен мени акробат деп элестетип атасыңбы? Мен ал сөздү токордон мурун ыйык виттин бигин үйрөнүшүм керек го дейм, деди Шарлотта. Өкүнүчтүү, деди Каз мырза. Анда сөздү карттан кое алып, мен Уилбурдун өмүрүн сактап калуу үчүн желедеги жазууну жаңыртуу керек экендигине толук кошулам. Шарлотта ылайыктуу сөз тапа албаса, биздин улуу урматтуу Темплтонго кайрылып көрсөк болот. Ал ар кандай гезит журналдар ыргытылган таштандыга көп барат эмеспи? Ошол жерден жарнактардын бирин айырып үлгү катары Шарлоттага алып келсе болот да. Жакшы пикир экен, деди Шарлотта. Бирок кептин баары Темплтондо. Ал бизге жардам берүүнү каалайбы? Силер анын өзүмчүл, өздөн башка эч нерсеге ыраа көрбөгөн кара мүртөз экенин жакшы билесиңер. Мен аны көндүрүүгө аракет кылып көрөйүн, деди Картаңкой. Мен анын тамырын тартып, туура чечим чыгарышына аракет кылам. Мына, өзү да келип калды. Аны менен өзүм сүйлөшөм, кийлишпегиле. Темплтон адаттагысындай эле кепеге дубал бойлоп, кол тетип кирип кетти. Тынччылыкпы, деди келемиш чогулган жаныбарларды көрүп. Жетекчилердин жыйналышын өткөрүп атабыз, деди Картаңкой. Анда чогулушуңарды тезирээк бүтүргүлө, күнүгө эл жыйнала берип, көкөймө көк таштай тийип өттү, деп дубалдын борундагы илинип турган жипке асылып чыга баштады. Темплтон, мени уксаң, деп кой сөз баштады. Таштандыга дагы барганыңда журналдардын кесиндилерин ала келчи, сураныч. Уилбурду аман калуу үчүн Шарлотта желеге жаңы жазуу ойлоп таап жазышы керек болуп атат. Торопойду сойсо сое берсин, мага эмне? Андан өтө деле чоң жоготууга учурабайбыз, деди келемиш мырза тишин ырсыйтып. Дал сен үчүн чоң жоготуу болот, Темплтон. Сен аны ушул кышта эле январдан баштап чочкоканага эч ким чайкалап сүт алып келбей калгандай эле сезе баштайсың. Негизинен сен Уилбурдан калган тамактын калдыктары менен жан сактап келесиң да, туурабы? Сен аны абдан жакшы түшүнөрсүң. Уилбурдун курсагы кампайып турса, сен да ачка калбайсың. Демек, Уилбур менен сенин тагдырыңды бөлүп кароого мүмкүн эмес. Уилбурду союп салды дегенче, анын орду энсирип, сен ачкадан кеберсип, ичиң калбырдай кабышып калат. Муну уккан Темплтондун муруттары дирилдей түштү.
Сенин айткан кебиңде карет жок деп Келемиш көңүлдөдү. Эртең ансыз деле таштана төккөн жерге барганы жаткан журналдардын кесимдерин ылайыктуу жарнамаларды көрсөм ала келейин. Чоң рахмат, деди Шарлотта. Андай жиналышты башка күнгө жылдыралы. Кечинде ишим чаштан көп. Желинин ортосуна кайра кудуреттүү деген сөздү жазып чыгышым керек. Мени кудуреттүү деп айтууга болбойт да, Шарлотта. Мен жөнөкөй эле торопоймун, деп Уилбур оңтойсузданып, уялгандан кызарып кетти. Мен үчүн сен кудуреттүү элесиң, деди Шарлотта мээримдүү. Эң негизгиси ошол нерсе. Сен менин эң жакын жан досумсуң. Ошондуктан мен сени эч нерсеге теңебейм. Сен мен үчүн кереметсиң.